Эфиристи улантабыз. Бул эки жаш менен тааныштырып деле кажет жок болуш керек. Сен тааныштырып көрбөйсүң, мага кызыктуу болуп атат да. Сүйлөшпөдүк эле сен Ырчы деп тааныштырасыңбы же жолдошум деп тааныштырасыңбы? Белгилүү ырчы мырза, мен оюмча баары эле тааныйт. Конокто Нурлан. Конокто же менин коногумда силерсиңер? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Эрте туруп Саламатсыздарбы, калыптырсыз. кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сүйлөшөлү. Абдан сулуу айым иштейт экен бул жакта. Кубанычтамын. Айтсаңыз, акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшсөңүз. Үйдө таптагыр сүйлөшпөйсүңөрбү? Тааныбайт экен бул жак. Таанышып алам да. Негизи Аселя алдап коюптур мени. Башка бирөөлөр менен эфирге чыгат деп ойлогом. Кутман таң, жалпы кыргыз элим, сиздер менен бүгүн ушундай жашнакай эфирде амандашып жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Ошол. Дагы? Неме айтты, мен сүрдөтпөй. Жок, мен суроолорум азыр өкүңөргө эле тиешелүү болуп атат да, мен билбей турам да. Берип ал да, керектүү суроолорду. Экөөбүзгө мындай айта албай жүргөн, элдин биле албай жүргөндөрүн айтып биле ал. Үй бүлөлүк жашаган деп атат. Үй бүлөлүк жашоо жакшы, эң сонун. Тарелкалар уча элекпи? Кудай сактасын андайдан. Жакшы жашап атабыз, эң сонун. Көз тийбесин, багы жараткандын буйругу экен бул нерсе. Экөөбүз да ушул буйруган ушу жараткан эмеси менен кошуп ушу бизди чыгармачылык кошту десем болот. Ушул ыр чөйрөсүндө жүрүп, шоу бизнес чөйрөсүндө жүрүп таанышканбыз. Нурлан байке, баш коштуңуздар, сүйүп азыр өзүнүн баягы мөмөсүнүн түшүмүн берип турган кез, чыгармачылыкка дем күч берип атса керек. Албетте. Эми экөөбүздөн чыгармачылык адам болгондон кийин чыгармачылыктын үстүндө иштеп жүрөбүз негизи. Азыркы тапта Эмнени күтөбүз силерден? Азыркы тапта ошо Аселяга жакшы чыгармаларды, клиптерди келебиз. Бул жактын жаңылыктарын айтар эле. Аселяга жакшы клиптерди тарттык. 1-2-3 клип. Анткени быйыл ушу Аселя жакшы сөз бердим. Быйыл Аселянын үстүнөн жакшы чыгармачылык иштеп, бир жакшы результат көрсөтөлү деген жакшы план болуп атат. Андан сырткары жакшы дуэттер болот, Кудай кааласа. Өзүмдүн аткарымдан да чыгармалар чыгат буюрса. Ошолар менен иштеп жүрөбүз. Демек, жубайыңызга продюсер болуп турат экенсиз да? Ошо жубайым ырдайт негизи. Ошого продюсер болуп турайын деп атам. Сиз дагы ошондой ырчы. Демек, быйыл Асель ырдайт экен да? Быйыл Аселя Кудай кааласа ырдайт. Быйыл элеби, болдубу? Кийин жолук салып туруп, үйдө отурасың сен? Кийинки жылга контракт түзөлөбүз деп эле. Контракт мененби? Ошо албетте сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Нурлан байке, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, үй бүлөлүк жашоого кадам таштагандан кийин жашооңуз кандай түрдө өзгөрүлдү? Эмнеден баш тартууга туура келди? Үйлөнгөндөн эмнеси жакшы экен, эмнеси тескерисинче балким бир ыңгайсыздыктарды алып келген бир үйлөнгөндөн кийин эми багы азырынча көп деле нерсе билине элек, чынын айткандачы. Бирок багы үйлөнгөндөн кийин өзүңө бир жоопкерчилик пайда болот экен. Анткени ушул сен ошо жубайың кандай эме барса дагы ошол кийин тиги дүйнөдө дагы ошол сен жооптуу болот экенсиң. Багы семьяны багуу, кароо деген ушундай болот экен да. Ошол эми мындай өтө деле көп нерсе деле билине элек. Экөөбүздүн жашаганыбызга гана 2 ай болуп калды. Жакшы жашап атабыз, Кудай кааласа. Үйдөн жолукпасаңыздар деле керек. Кечинде эле жумуштан келгенден кийин эле жолуксамасаңыздар, жагандай. Жок. Эми жолугабыз, сөзсүз түрдө. Көбүнчө Аселя астында жүрөт. Эми кандай десек, күйөрмандар тууралуу суроо бербей койсок болбойт. Күйөрман кыздар эмне болду? Күйөрман кыздар жүрөт. Күйөрман балдар эмне болду? Күйөрман балдар да жүрөт.
алар бири менен жолугушат да коесуң. Көптөгөн социалдык тармактарда ыйлап Нурлан Насип Аселди алып алыптыр, мен тийме келем деген кичинекей жаш кыздарга чейин тартылган видеолор чыгып кетти. Ооба, эми ал кичинекей кыздардын мындай баяу сезимдери болуш керек деп ойлойм. Анткени эң таза сезимдер менен ушу бизди жакшы көрүү. Эми ал кичинекей кыздар сүйүү эмне экенин билбейт деп ойлойм. Алар багы жүрөгүндө таза сезим менен ушундай байке катарында жакшы көрөт болот го сезим. Биз деле мен деле кичинекей кезимде ушундай жакшы көргөн эмелер болчу. Өзүмдүн чыгармачылыктан жакшы көргөнчү. Ошондой сезимди ойлойм. Мен багы алар дагы чоңойгондон кийин бизди унутуп карабай калат алар. Анда кесиптешибизди бир аз сындайлычы, өз эми келиндин милдети болот дегендей өзүнчө чыгармачылык жашоосу болсо жетишип атабы Асель? Аселябы? Эми буякта келип алып бири-бирибизди мактагандай Нурлан аке, желекти алдырып жүргөн окшойсуз арада. Жок. Эми биздин үйдө негизи эркектер айткан деп болот. Ошондуктан жакшы эле кызмат кылат. Эң негизгиси ушул апама жардам берип, багы апам кайнене болгондуктан Аселяга да көп нерселерди үйрөтүп, ушундай бири-бири менен ушундай иш кылып атканын көрүп калам негизи кухняга киргенде. Эми баягы эркек кишилер билесиз да, тамак ичкенди билебиз. Анан чыгып кетебиз, ошо телевизор көрөбүз үйгө киргенде. Мен өзүм комнатамда музыка жазып отурам. Булар өздөрү иштер. Бул видео тартып өзүнүн жумушун билет жакшы. Ооба, сөз түрдө. Алгач ирет Аселдин колунан үйдө дасторкон астында тамак ичкен күнүңүздү эстеп көрүңүзчү бир жолу. Эми Аселя буга чейин апамдар айылда жашап жүргөндө эле мен биринчи айылга тушоо кези концерт бергенимде ошондо Аселя барган. Бирок анда Аселяны мындай толук кандуу деле эмен ой жок болчу да, үйлөнөм дегенчи. Ошондо барган, бирок анчалык чувство болгон эмес. Кийинчерээк багы ушул мындай орусча айтканда серьезно сүйлөшүп баштаганда кийин ошо бир жолугушуу болуп, баягы чыгармачылык адам болгон апамдар менен мурунтан эле тааныш болчу. Жолугуп ошондо чай ичкенбиз. Бирок ал учурда ичкен башка, кийин баягы өз келин болуп, жубайың болгондон кийин үйдө олтуруп чай ичүү бул башка нерсе экен. Эмне тамак жасап бердилер? Кайф десең. Чыгармачылыкка өтөлү. Билебиз, акыркы убактарда сиздер гастролдоп Кыргызстандын баарын кыдырганга жетишкен жоксуздар. Турне качан уланат деген суроо. Турне уланып атат. Буюрса аябай көп жактарга чакыруу болуп атат, чынын айтканда. Ошо Москвага дагы чакыруу болуп, бир убакыттын эмесинен тартыштыгынан бара албай калдык. Буюрса жактын күндөрү эс алуудан кийин барабыз, Кудай кааласа. Ага чейин ушул мына 30-июнда башка жака айтып элек болчу, ушул 30-июнда ушу Чолпон Атада ипподромдо биздин чоң концерт болот. Бул концерт грандиозный концерт болот десек болот. Анткени бул жерде көп адамдар уюштуруп атат. Кудай кааласа сонун концерт болот. Андан сырткары ушу Талас шергесинде ал жака да концертке чакырды. Айтор Кыргызстандын баарын кыдырып чыгасыздар, Жагылык менен баарына барасыздар. Чоң рахмат Нурлан байке келип, үй-бүлөлүк жашоодон бир аз жүзүндө болсо дагы бердиңиз. Бизге кызыктуу, сиздерди сыйлайбыз, сиздерди. Мен негизи өтүп кетип аткам бул жактанчы. Негизи Асель айтпайт да, биз канча жолу эфир айтабыз, таптакыр айтпайт да бул нерсеничи. Асель алып келди. Асель алып келди болбосун. Кандай учур болбосун, сиздерге чоң рахмат. Сиздерди сыйлайбыз, сүйөбүз. Жакшы бир үй-бүлөлүк бакытты, сөз тийбесин бакытты алай каалайбыз. Анан Кудайым буйруса, Кудай таалам наристе сиздерге берсин дегендей. Анда Нурлан байке келиңиз, сизден чыгарма күтөбүз, сахнага барыңыз. Вау! Мен эчтеке деген жокмун. Асель сүйлөгөн жок. Бүгүн Асель жөн гана угуп олтурду. Нурлан Насип байкебиз бизде студияда болду. Азыр болсо чыгарманы күтөбүз дагы, эфирибизди улантабыз.
барды